Мени 6 жылга кармаса, ким үй бүлөмдү багат? Сыдыман Садыр Жапаровго кайрылып жардам сурады. 12 ноябрда Октябрь райондук соту блогер катары элге таанымал Элмирбек Сыдымановдун ишин карайт. Бул тууралуу бүгүн 8 ноябрда Сыдыман өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Ошондой эле ал сторис бөлүмүнө билдирүү жазды. Күн санап калдым. Апамдан көп жаман нерсени жашырып жатам. Кан басымы көтөрүлүп, эсин жоготуп коет. Мени 6 жылга кармаса, ким үй бүлөмдү багат деген ойлор кетет. Атама баары бир, Кудай сактасын, ошондой жүрөгү жок кишилерден. Түрмөдө, сотто болгондо келген жок. Байкуш апам жүгүрүп жүрдү. Апамды, карындашымды сөккөн адамдарга жооп кайтарганым үчүн 6 жыл. Кудайым кызыктуу сыноону берди мага. Балким бул аркылуу чоң ийгиликке жетишем. Күнү түнү ойлоно берип, язваны күчөтүп ооруканага жаттым. Анан тапкан акчамдын тегинен көбүн ар кандай документтерге короттум. Ошого дагы карабай, үй бүлөмдү элден кем калтырбай багып келе жатам. Унаалуу болдум, деди Элмирбек Сыдыманов. Ошондой эле ал бул иш тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун Instagram баракчасына кат аркылуу кайрылып жардам сураганын билдирди. Элмирбек Сыдыманов Instagram социалдык тармагында Сыдыман Каймана ат менен белгилүү. Ал ушул жылдын февраль айында өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, анда кээ бир областтардын тургундарына карата жаман сөздөрдү айтып, ашата сөгүп, пас сөздөрдү айткан. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, кийин өзү жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. 18 февралда камакка алынып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Ага жаза кодексинин 313 беренеси боюнча айып коюлган. Ишти Бишкектин Октябрь райондук соту карап жатат. Сот отурумунда прокуратура блогерди сот залынан камакка алып 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранган.